Саламатсыздарбы, урматтуу бүтүрүүчүлөр, кадырлуу ата-энелер жана ардактуу мугалимдер. Сиздерди бүгүнкү өзгөчө кубанычтуу жана сыймыктуу күнүбүз менен чын жүрөктөн куттуктайм. Жалпы республикалык тестирүүлөрдүн жыйынтыгында эң жогорку жетишкендик болгон алтын сертификатка ээ болгон окуучуларыбызды өзгөчө сыймык менен куттуктайм. Бул ийгилик кокусунан келген эмес. Бул көп жылдык эмгектин, тынымсыз изденүүнүн, бекем тартиптин жана билимге болгон чыныгы умтулуунун жемиши. Урматтуу жаштар, мына мен дайым айтып келем, келечек билимдүү жаштардын колунда деп. Мына бүгүн биздин шаарыбыз үчүн өзгөчө сыймыктана турган күн. Мына ушул биздин алтын сертификат жеңүүчү жаштарыбыздын бүгүн алар менен аларды окуткан мугалимдери сыймыктаныштын. Аларды тарбиялап өстүргөн ата-энелери сыймыктансын. Мына ата-эненин бул эң чоң сүйүнүчү ушул баласынын ийгилигинде. Ушул мыкты балдар мыкты окуп, мыкты билим алып, ушундай таймаштарда жеңүүчү болгондо ата-эненин кубанычы койнуна батпай, ушул өзүнүн чоңойткон баласы менен сыймыктанат. Ата-эне үчүн эң чоң бакыт ошол. Урматтуу жаштар, андыктан ушул ата-энени ушундай чоң бакытка бөлөп жүрө бериңиздер. Окуу жылы аябай ийгиликтүү жылдардан болду. Былтыр деле жыл болгон ушундай алтын сертификатка жетпесек дагы, ошо эң жогорку бааларга жетип келе атабыз балдарга. Анан бул даярдык дегенде, бул даярдык өзү ошол 1-класстан эле башталат, өзү фундаменттен эле башталат. Фундамент кандай коюлса, ошол акырына чейин барат да. 2 жылдай даярдандым. Анан 10-класста кичинеден эле, анан 11-класста көбүрөөк, более усиленная подготовка болду. 10-класста мугалимдер менен мектепте дагы баштагам. Анан 11-класста бизди сабактардан бошотуп коюп, ушул жерде даярдандык. Ата-энеме, мектептеги мугалимдерге, Лайт академияга абдан чоң ыраазычылык билдирем. Аябай кубанычтуу болуп атат. Мен чынында мындай эмени күтпөгөм. Отдельно айтып кетмекмин. Ыраазычылык айтып кетмекмин. Мэрияга, Горано, облону бардык эле жалпы мугалимдерге дагы, мэриянын жамаатына дагы рахмат чоң. Бул нерсени мындай көңүл буруп, куттуктап мындай эметип атканына, колдоп атканына.